Өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата президент эмгеги менен өзгөчөлөнгөн кыргызстандыктарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Сыйлыктарды тапшыруу иш-чарасы 12 сентябрда болуп өтүп, анда тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкери да сыйланды. Ал Напар Айымжанова. Ажоонун колунан сыйлык алып, эмгеги бааланып жатканына кубанган апайым менен Кактус кежи таанышып кайтты. Дагы толкунданып басыл элек. Эмоцияларыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Эмоцияларым боюнча ушул учкан куштай болуп чуркап жүрүм ушу өкмөттүн улуу президентибиз Садыр Тургойжоевичтин колун кармап ушу ардак грамотага жеткениме ушунга чейин толкундануум басыл элек. Биринчиден, экинчиден силерге ошогон маалымат каражаттарынын, көчөдө карапайым элдин, иштеген интеллигентный адамдардын куттуктоолору мен кубанычыма кубаныч кошуп, толкунума толкун кошуп атат. Сыйлык алганыңыздан кийин баягы ары бери өткөндөрдүн деле сизге болгон мамилеси өзгөргөндөйбү? Өзгөргөндөй. Баары аны үстү мен бир жерде көп жыл иштеген үчүн көп тааныйт. Мындай чуркап келип деле жаш балдар деле айтат да. Сизди биз телевизордон көрдүк, сиз сыйлык алдыңыз, кут болсун деп. Ошончолук эмеге жетем деп ойлогон эмесмин. Чыны, окууга кетип аткан балдар өтүшөт да эмнеден да, эме көрчү, салам берүүчү. Ушулар келип сизди биз телевизордон көрдүк. Сиз президенттин колунан ардак грамота алдыңыз, куттуктайм деп кетип атат. Ошол. Аябай, мурдагыдан да таанымал болуп Жылдыз болуп кеттим десем жаңылышпайм мен. Баардык телевидениелер келип атат. Эмелерден, интернеттерден чыгып атам. Бала чагымдагы айылдаштарымдан бери, бала чагымда бирге окуган классташтарымдан бери куттуктоолор келип атат. Ийгилигиң кут болсун деп. Туулган айым күнүм 1961-жылы туулганмын. 21-июлда Ош областынын Ноокат районунун Кеңеш айылында туулганмын. Үй бүлөм 5 балам бар. Азыркы күндө тилекке каршы жалгыз боен эмин. Эми ушул баягы башына түшсө байталак болот, ошо балдарды багып өстүрүп, ошо балдарым келечеги үчүн иштеп жүрөм ушул күнгө чейин. Азыр пайгамбар жашына келдим. 62, уже быйыл 63-кө кетип атам. Бирок ден соолугум жакшы, ишим жакшы. Ушу ишке кирип мен иштегениме мен сыймыктанам. Көп уй алам дейт, мен уялбайм. Мен эч ар бир кесиптин уяты жок деп эсептейм да. Бул жакшы ак эмгектин кесиби. Себеби биз жараткандын алдында дагы, мына жалпы жашоодо коомдун алдындагы бирдей укуктуу адамбыз да. Биз дагы ошол өлкө башчыбыз президент дагы укугубуз бирдей. Ушу укугум бааланганына, укугумун неме кылбаганына мен сыймыктанам, кызым. Өзү жашоо ошол да, жашоо ошол. Мен өзү аябай жакшы окугам. Эми тагдырга каршы мен өзү силердин кесиңерде журналист болушум керек эле. Ата-энем каршы окутпай койгонда. Биз каалаган кесипке окусаң оку, болсо журналист окутпайм деп мен атам такай каршы чыкканда. Аябай кызыкчымын ушу кесипке. Сиз тазалыкка келгенге чейин кайсы кесиптин ээси болдуңуз? Мен тазалыкка келгенге чейин эле мен мектепти бүткөндөн эле турмушка чыгып, ошо айылымда тамеки өстүрүп иштедим. Ошондо да биздин маалыбызда бая комсомол комитеттери бар. Ошонун алдыңкылары болуп, кыздар бригадаларында иштеп, ошол жерден дагы сыйлыктарды, татыктуу бааларды алып келгенмин. Кызым жакшы иштегенмин өзү. Ошо эмгегим бааланып, айырдан ошол айылыма турмушка чыгып, балалуу болдум. Тагдырдын бир тамаша сарганда өткөн бактыга жазгандай жолдошум экөөбүз бир келишпестиктер эки жакка түшүп калдык. Бирок балдарым канатын тегине мен багып келдим, энем катары, энелери катары. Ошол жашоом ушу ачуу таттуу өттү. Баарына сабыр кылдык. Мына сабырдуулуктун этеги мындай жакшылыкка алып келди. Мен ушу өлкө башчысынан сыйлык алам деп ойлогон эмесмин. Айтышып атпайбы, тиги бул биринчи жолу ушул тазалыктын кызматкерлери арасында баягы сыйлык алгандардын биринчиси болуп атат деп, чын эле ошондойбу? Жок, тазалык ишканасынан мурун алып келишкен. Бирок Садыр Нуркожоевичке чейин бааланган эмес, алган эмес. Садыр Нуркожоев президент болгондон бери мен экинчиси болуп алып атам го. Мурункулар жаң интеллигентнийлер алган да. Биздин немеген жетекчилерибизден алган. Начальниктери ушулар алып келген, карапайымдардан биринчи мен алып атам да. Ак эмгегим менен булар берген документтин баардыгын мыйзамдын чегинде так берген документти нотариустен өткөрүп, баардык документтерин күзгүдө өткөрдүм. Чындык бар экен, өтүп кетти. Канча талкуу менен кетти бул дагы. Ошо талкуудан өттүм, буттосуулар болот. Бирок
Кагаз иштегенде мен сүйүндүрдү. Эгер кагаз иштебей коррупциялык иш кетсе мен өтпөй калсам керек эле. Тазалыкка кантип келип калдыңыз? Тазалыкка мен өзүм ушу баягы алды кетти заман болуп бир кыйналып кеткенибизде мен өзүм немемен эле келгем, буяка келип базар деп да албай койдум. Базар иштейин деп кичине аракет кылсам, базар деп да албай койдум. Анан Николай Иванович Байлар деген киши президент неме Ленин администрация башчысы болуп калды. Ошого жумуш сурап кирдим. Кирсем алайын, макул. Эми азыр мыйзамда, ал кездеги мыйзамда шаардын немеси гана иштейт экен буга. Каттоосу барлар эле. Биздин каттообуз жок болду айылдан келгенде. Анан мен сени алайын. Иште деп ошо киши мени кабыл алган. Ошо кишинин жардамы Николай Иванович Байлар деген аким болгон. Ошонун малында кирип калганмын кызым. Ошонун бери иштейм. Биздин ишканада мурун коммунальный хозяйство эле. Кийин өзгөрүү болуп, мына 2008-жылы тазалык муниципалдык ишканасы болуп, булар өзүнчө кетти. Нариман Төлөев мэр болуп турганда, анан мына жашылдандыруу деп булар өзүнчө кетти. Мунун камкоздоп иштарды чогуу кылчубуз. Кызым. Ошонун талыкпай иштедим. Ачуулар болду, таттуулар болду. Башаяк 17 жыл, 18 жыл иштедим. 17-18 жыл иштедим. Бир ордунда иштедик. Аз болгондо айлык аз болду дедик. Көп болгондо көп болду дедик. Арганда жетекчилер менен иштештик. Кээ бир жетекчилер бизди эме кылбады, кадырлабады, баалабады. Кээ бир жетекчилер кадырлап бааласа, кызмат ордулары аз болуп калды. Ошол эми келип, мына Кудайдын жакшылыгы бизге бир жакын деле ушу 1 жылга жетпеген чукул убакытта бир жаш жигит келди, Рамис Алиев деген, Алиев. Ушу бала аябай жакшы иштеп атат. Мен эме кылбай, мактанбай же балага кошомат кылбай мен такай айтып берем, иши аябай жакшы. Элге болгон мамилеси жакшы. Кызматкерлерге болгон мамилеси жакшы. Акты караны ылгап атат. Акты агың иштеп бер мен үчүн, мамлекет үчүн деп. Караң мындай эме кылбасаңар жакшы кош айтышып кетип кагыла деп. Немени дагы реформанда жакшы алып кетти. Жакшы алып кетип атат. Бирок мына карапайымдарга эч кимсе тийиш элек. Эмгек биздики да. Биз дворниктер неме тазалоочулар кыргызча сүйлөйүн. Грузчик балдар, ушулар иштер аябай татаал, бирок ушуларды баалап атат. Бирин дагы реформага барган жок. Баалап атат, айлыктарын колунан келишинче көтөрүп берди. Эми секин да. Ушу. Эми ушундай жетекчилерден мен суранарым да. Эме кылбаса, дарыл алмаштырып жүрбөсө да. Ушу жигит кичине бир көбүрөөк иштесе бир мен өнүгүп кетет дейм. Шаар тазарып кетет дейм. Мисалы үчүн Ош базарынын территориясы шаардын эң неме жери. Татаал булган жери. Ушунун жаңкы ээлери дагы, мынакей Бес Сары деп айтам, Кыял деп айтам. Ушулар дагы дворниктер ат чыгыптыр эле. Бул газонбу, бул тротуарбы иши жок. Апарып одара берет. Тазалык алат деп. Ошолор дагы мэрия иштеп, ошолордун кимдин менчиги тазалап алдырсын өздөрү. Болсо мына тазалыктын эмелерине жумушчуларына кичине поддержка берсин дегендер болду элек да кызым. Ушулар ишке ашса жакшы кетмек. Мына мисалы үчүн санэпидемия станцияга мен сын коюп кетем. Иттин өлүктөрү, ошондой бир жиркеничтүү нерселерди ошолор көрсө да көрмөксөнгө салышат. Ошолор эмелерди салса. Туура кызым. Мындай булган бир адамдар тиктебеген нерсени колдорубузду биз тазалап алабыз. Анан биздин өзүбүздүн дагы мындай зарплаттарыбыз көтөрүп, кичине ачык жарыкка чыккансыдык. Башта оош кылчылык азыр жеңилдеп калды. Башта бизге көчөлөргө туз чачтырып, мындай киркелер менен муз чаптырчы жолдорду. Ошондо да чыдап иштедик кызым. Аяздарда жүрдүк. Биз дагы мына мисалы үчүн мен мунаны полный тагаларым ишке кече таптаза кылышым керек. Кирип кетиш керек, мында тагыламай жыгылбаш керек. Айтсаңыз, жумуш убактыңыз сиздики канчада башталат? 5-те. Саат 5-те. 5-те башталып, 9-да бүтүш керек. Бизге 4 саат эмгек жазылат, бирок дополнительный кылып жазылат да. Ушул убакытта кайсыл жумуштарды аткарып жетишишиңиз керек? Биринчи мен шыпырып эл өткөсүн чаңдашпаш үчүн шыпырышым керек. Анан кийин экинчи подбор, мыналардын ичине элдер жатат, мыналардын ичин тазалайм, подбор кылам ошондо. Мен 9 эмес 10до кетем. Анан кээде мындай бир мына көзүң көрдүгү адамдар мына бул коомдук жай эле бу жерден өткөнгө болбойт деп мына сырттагы тротуарга салбай ушу жерге салат да. Ушун адамдар билелек да. Бул коомдук жай эле бул тазалады бирөө таза турсун, анан кийин мен өзүм жолум менен кетейин деген түшүнүк жок. Мындай эле өткүзө берет. Анан ташташат. Ошого түштөн кийин мен кошумча подборго келем. Кайра келесиз? Кайра келем.
Ал бирок ал шарт эмес да, келбей койсоңуз деле болот да. Келбей койсом деле болот, мен өзүмүн немен таза туруш керек да. Уят. Эмесе кече түштөн кийин азыр мен мынакей таптаза калып кеткем эмес. Мына менин коллегаларым келип гүлдөрүн анан түшүрүп пыпыр кылып кетти. Анын үстүнө бирөө экөө келип сигареттин пичөөнү ташаса болду. Мусор. Биринчи айлык алып жүргөндө 6000 алып жүргөм. Кийин анан дагы бир жетекчи келип кичинен кошуп 9000ге чыкты. Ошо 9000 көп жыл иштедим. Анан былтыр жакшы кошуп берди. Былтыр жакшы көрүп кошуп берип, азыр 25000 алам. 25000 алам. Мен ыраазымын алган айлыгыма. Эми мен макталды деп ойлойм да, чыны керек. Чыны керек. А жумушуңуз айтып атпайсызбы, кышында баягы тоңуп калган муздарды дагы жарып талкалайбыз депчи. Талкалайбыз, киркалар бар. Жумушуңуз деги эле оор экен. Оор жумуш. Анан баягы кыйын болгондо, чарчаганда, кээде ооруп да каласыз. Ар кандай учур болот. Болот. Ушул жумушту таштайын деген ой келеби? Азырынча менде аны жумуш таштайын деген ой жок кызым. Мүмкүн ден соолугум чыңынандыр. Наоборот, чыкпаң дегенде дагы чыгып тазалап коем да. Эртеси өзүмө жеңил болот деп. Şu bazar günü esarış bireylik dedi. Men surandım mına çıkkan baldarın. Çok men bazar günü bir ınday elge ötөт. Bazar günü ötө bardak bolup kelсе, birinci günü maga oor bolup kalat. Men bazar günü gelip işteyim de özüm deme suranıp, bazar günü da işteyim. Demalışsız işteysiz. Demalsız işteyim. Men hem 4 saattan keyin barıp demalam da kızım. Özüm pensiyadagımın, uy kızmatında kalmın. Oşo saat 12'den keyin barıp demalsam dedim, ama kechke жетет demalış. Буга чейин кайсы аймакты тазалатчу элеңиз? Буга чейин биринчи мен иш башымы тиги Сибирлова көчөсү илгери болгон, азыр Үмөталиев, Темиркул Үмөталиев көчөсү Союздун кезинде тазаланбаган экен да. Ошону мынтип тазалайт десе, мен айылдан жаңы келгем да. Темеле арыктын ичиндеги балдарым жаш болчам алдым. Балдарга салып берип туруп, эмелерге таштап, баягы мусорду контейлерге таштап, таптаза кылып кеткендейин анан булар мени аябай ишенишен ушундай коомдук коюшту да. Президенттин колунан болбосо деле мындай буга чейин сиз сыйлык алдыңыз белем да, кызыктыруучу, мотивация берүүчү. Кызыктыруучу, мотивация сыйлыкты мен биринчи эле ошол эмеден Ленинский администрациядан алгам. Ленинский администрациядан 4 сыйлыгым бар. Кийин анан Миргородо болуп турган Исөмүркулов берген мага. Сыйлыкты, шаардын мэриясынын сыйлыгын алгам. Ушинтип иштеп турсаң, дагы жогорку сыйлыкка жетишесиң деп. Себеби мына подземканы япондар келип курганда, инвестиция алып келип курганда, ана мен мынандай участок ушу подземканы тазалачым мурун, кошумча участок болчу. Ошондон кийин баягы тазалап көргөнүм, баягы эмелер келет деп өткөрүп алган күнү Исөмүркулов келип анан ушул жерди ким тазалайт дегенде мен тазалайм десем, мына кызды сыйлыкка жазгыла. Ушундайдан иштегенде 20 адам болсо шаарыбыз эркилүү болот деген ошо киши. Ошо кишинин сөзүнө сыймыктанам эми. Жакшыбы жаманбы биз кеткендер жаман дешибиз керек. Исөмүркулов да иштеди. Ошо кишинин малында мен Миргороддун сыйлыгын алгам. Эми бул жерге жарандарга мен пайдаланганым ушул биринчи эле ырысынтымактуу болойлу, экинчи маданияттуу болойлу. Маданият менен биз көп нерсеге жетишебиз. Мен жаштарга кааларым ушу маданияттыбызга жетишип алсак эле шаардын тазалыгы дагы болот, өзүбүздүн маданиятыбыз өсөт, биз-бирибизге болгон сый болот, ынтымак болот. Бардык нерсе маданияттан чечилет да кызым. Маданияттуулукка чакырат элем. Анан атыңыз да кызык экен, ошол жөнүндө кыскача айтып берип коюңузчу. Атым эми өзүм таң калат элем да, республика боюнча бир эле менин атым бар дейт элем да. Бул эми баягы илгерки неме маалда менин атым ошо немелерим чоң ата, чоң энелерим бар, динден кабары бар үчүн Наба деп Курандын атынан, сүрөнүн атынан коюлган ат экен. Өзүм Куранга түшкөндө атымды таап билдим. Ошонан атыма ылайык болуп келет да. Эми кыргызчага бизге өзүбүздүн орус тилине которгондо эхо, кыргызчасына жаңылык болуп которулат экен. Которулмасынан бери окудум. Өзүм кызыкчылыгым үчүн атымды билип алайын деп. Ошол үчүн ушундай кыйкырчаакмын, бийик сүйлөйм, жарыкмын, ошо кызым.